Ассаламу алейкум, Аллахқа ыйман келтірген мұсылман бір туғандар. Комментариядағы қибат жана бири-бирин кемсинтүүлөр. Азыркы учурда соц тармактар аркылуу мусулмандар да бири-бирин ушактап гыйбат кыла баштады. Айып кемчилдиктерин айтып, сындагандар, ушакчылар абдан көбөйдү интернет колдонуучулардын арасында. Айрыкча жазылган посттун, видеолордун жана жаңылыктардын астына жазылып аткан комментарияларды көрүп, зээнин кейбей койбойт. Бирөөнү жамандап жазуу интернет колдонуучулардын арасында кадимки адатка айланды десек дагы жаңылышпайбыз. Боордоштор, бул кайрылуу Аллахка ыйман келтирген, Кудайдан корккон мусулмандарга гана арналат. Кимде-ким Аллахтан корксо жана соц тармактарда комментарий жазуу аркылуу гыйбат кылуунун шарияттагы өкүмүн билгиси келсе, анда кулак салсын. Негизи эле ушактоо, гыйбаттоо күнөө. Ушул тууралуу кыскача сөз кылабыз. Аллах Таала ыйык Куранда айткан: "Я айюхаллазина аману жтанибу кафиран минаддон, инна ба'даддонни ифм." Эй ыйман келтирген мусулмандар, көп жаман күмөн ойлордон алыс болгула. Чындыгында кээ бир күмөн ойлор күнөө эсептелинет. Вала тажассасу, вала ягтаб ба'дукум ба'да. Бири-бириңерди аңдыбагыла жана бири-бириңерди гыйбат кылбагыла, ушактабагыла. Аюхиббу ахадукум ан я'кула лахма ахихи майтан факарихтуму. Силердин кимиңер өлгөн бир тууганын этин жегенди жакшы көрсүн, а силер мындан абдан жийиркенесиңер. Ваттакуллах, инналлаха таввабур рахим. Аллахтан корккула. Чындыгында Аллах тообаларды кабыл кылуучу жана ырайымдуу. Худжурат сүрөсү 12-аят. Аллах Таала өз сөзүндө бирөөнү ушактоо, кыйбат кылуу ал адамдын өлүмтүк этин жегенге барабар деп мисал келтирди. Кыйбат кылуу мына ушундай жийиркеничтүү оор күнөө. Башкача айтканда, бирөөнүн артынан жаман сөз айтып, аны ушактабагыла. Гыйбат кылуу ал адамдын этин жегенге барабар. Адамдын өлүмтүк этин жештен баары жийиркенет. Кыйбат кылып, анын этин жештен дагы жийиркеңсин. Адамдардын кемчилдигин айтып, аны гыйбат кылуу канчалык оор күнөө экенин билесиздер. Интернет аркылуу дагы ушактоо, жамандоо, кемчилдигин айтып, комментарий жазуу да накта гыйбат кылгандык. Мына ошонун өкүмүндө. Гыйбат деген эмне өзү? Бирөөнүн айыбын жазып, ушактоо, гыйбат кылуу деген бул бир адамды анын жок кезинде, анын көзү жок кезинде ал укса жаман көрө турган сыпаттарын башкаларга айтуу же аны жамандоо. Бул анын динине, дене мүчөсүнө, тегине, кулк мүнөзүнө жана кийимине байланыштуу жаман ушактарды таркатуу гыйбат болуп эсептелинет. Бирок бирөөнүн жакшы жактарын адамдарга айтып эскертүү гыйбат эмес. Күндөрдүн биринде пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сахабалардан гыйбат деген эмне? Гыйбат, ушактоо деген эмне экендигин билесиңерби деп сураганда, сахабалар Аллаху ва расулуху а'лам. Аллах жана анын элчиси жакшы билет аны деп айтышты. Ошондо пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям айтты: гыйбат деген бул бир адамга тийиштүү, ал адамга жакпаган, жаман көргөн нерсеси тууралуу сөз кылганың деп айтты. Ошондо сахабалардын арасынан бирөөсү: "А эгер менин айтканым ал адамда болсочу?" деп сураганда, Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Эгерде сенин айтканың ал адамда бар болсо, сен аны ушактаган болосуң, гыйбат кылган болосуң. А эгер сенин айтканың ал адамда жок болсо, анда сен ага жала жапкан болосуң." Сахих Муслим. Эми ойлонойлу урматтуу бир туугандар. Комментарий аркылуу ушактап жазгандар, бирөөнү кемсинтүү үчүн жамандап пост жасап аткандар, сүрөтүн фотошоп аркылуу өзгөртүп жасап шылдың кылып аткандар. Силер бул ишиңер менен мусулман боордошуңардын абийирин төгүп жатасыңар. Мусулман адамдын каны арам болгон сыяктуу эле, мусулман адамдын ар намысы, абийири дагы арам. Муну сөзсүз эске алыш керек. Сен гыйбат кылып, жамандап, пост жазып, жарыялап, комментарий жазып, жаман жагын айтып, сен антип бир тууганыңдын абийирин төкпө. Абу Хурайра радиаллаху анху риваят кылган хадисте Аллахтын элчиси Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Куллул муслими алал муслим харамун дамху ва малуху ва ирдуху." Ар бир мусулмандын каны, мал мүлкү,
жана ар намысы башка бир мусулман үчүн арам кылынган. Сахих Муслим. Көпчүлүк адамдар азыр кыйбат кылуунун, ушактоонун канчалык күнөө экендигин билбестен туруп, бири-биринин артынан эринбей ушактагандарын четтен чыгат. Ал эми кээ бир адамдар мунун күнөө экендигин билсе да, бул күнөөдөн кайтарбайт. Кыйбат кылба, сен ал адамдын абирин төгүп жатасың, этин жеп атасың, күнөөгө батып атасың деп айтпайт, деп кайтарбайт. Жада калса ушактаган адамга муну өзүнө барбайт. Мындай ушактарыңы мага айтып эмне кыласың деп айтууга да оозу барбайт. Урматтуу бир туугандар, интернет аркылуу кыйбат кылгандарга да жеке өзүнө кайрылып личкасынан: "Кой бир тууган, бул жазганың күнөө, ушактаган постуңду өчүр, жамандаган комментарийиңди өчүр. Сен ушактап жаткан адамдын ишин туура эмес деп билсең, анда анын жеке өзүнө кайрылып бетин айт. Көзү жокта аны ушактаба. Кыйбат кылуу арак ичкендей эле, зына кылгандай эле арам кылынган оор күнөө деп жаанышмандык менен эскертип койгон адамдар эмнегедир көрүнбөйт. Жалаң гана кошулушуп жамандоо менен кыйбат менен алек. Айша радиаллаху анха күндөшү Сафия тууралуу болгон окуясын айтат. Бир жолу пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга сага Сафиянын мындай тигиндей болгон деле жетишет, башкача айтканда бою кичине дедим дейт Айша радиаллаху анха. Ошондо Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам: "Сен ушундай сөздү айттың, эгерде ал деңиздин суусуна аралашса, анда деңиздин суусун да бузуп жибермек" деп айтты пайгамбарыбыз. Абу Дауд жана Тирмизи. Бул хадисте бирөөнүн кемчилдигин айтып, жамандоо оор күнөө экендиги айтылды. Билгинин, ушактаган адам да, ушакты угуп жаткан адам дагы бирдей күнөөкөр болот. Уккан адам күнөөдөн алыс болуш үчүн, күнөөкөр болбостук үчүн ал адамды тили менен тыйсын. Эгерде муну кыла албаса, жүрөгүндө жаман көрсүн, укпай койсун, же ал жерден туруп кетсин. А эгер тыюуга кудурети жетсе, анда мындай кылбагын, кыйбат кылба деп айтып токтотуу ал үчүн важип, милдет. Ошондой эле интернет аркылуу да кимдин ушак жазып атканын көрсө, мүмкүнчүлүк болсо жеке өзүнө кайрылып өчүртсүн. Андай кыла албаса, корксо, жүрөгүнөн жаман көрсүн жана башкаларды мындай ушак сөздөрдөн алыс болууга үгүттөсүн. Аллах Таала баарыбыздын үй бүлөбүзгө тынчылык жана береке берсин, жана мындай күнөө иштерден Аллах Таала бизди алыс кылсын. Тилибизди жана колубузду кыйбат кылуудан, ушак сөздөрдү жазуудан алыс кылсын. Аллах Таала бизди туура жолго салсын. Акыйкат сөздөрдү угуп, мына ошол акыйкатка ээрчи турган такыба, Аллахтан корккон мусулман болууну баарыбызга Аллах Таала насип кылсын. Aqul qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.